Tartibi бар экен, бирок кетүүнүн тартиби жок экен да. Өлүм кимдир бирөөгө эрте берилет экен, кимдир бирөөгө кеч берилет экен. Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү бизге берген ырыскысынын түгөнүшүн эч ким билбейт. Качан өлүшүбүздү билбейт экенбиз. Эртеңки күндүн качан кандай болушун билбейт экенбиз. Инсан алсыз экенбиз, анан унутчак экенбиз да. Бүгүн бизди дагы ушинтип Аллах Таала ушул жерге алып келди бардыгыбызды. Эмне бир эртеңки күнүң сен дагы ушундай топуракка айланасың, сен да ушул жерге келесиң деген максатты эскертип бардыгыбызды алып келди, урматтуу жамаат. Өлүм акыйкат. Ушул өлүмгөндөн кийин, урматтуу жамаат, жашоо бүттү, болду, эми биягы адам топуракка айланат дебейле. Адам өлгөндөн кийин чыныгы жашоо башталат экен. Биздин акыйдабызда, биздин ишенимибизде ушундай, урматтуу жамаат. Адам өлгөндөн кийин ал адамды келип периштелер сурак кылат дейт. Ал суроонун биринчиси, урматтуу жамаат, сен кимдин кулусуң дейт экен. 3 суроо берилет. Сен кимдин кулусуң? Эгерде бул дүйнөдө намаз окуган адам болсо, мечитке каттаган адам болсо, дин менен жашаган адам болсо, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган адам болсо, ал адам токтобостон эч күмөнсүз Роббим Аллах, мен Аллахтын кулумун деп жооп берет дейт, урматтуу жамаат. Андан кийин, урматтуу жамаат, пайгамбарың ким деп сурайт дейт. Пайгамбардын сүннөтү менен жашаган адам болсо, өзүн пайгамбарга окшотуп жашаган адам болсо, пайгамбардын жолунда жүргөн адам болсо, ал эмне дейт? Мен пайгамбарым менин пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берет дейт, урматтуу жамаат. Эми, урматтуу жамаат, 3-чү суроо, китебиң кайсы деп сурайт дейт, урматтуу жамаат. Ай китабука. Китебиң кайсы дегенде, урматтуу жамаат, эгерде ал адам бүгүн ошол китепти окуп жүргөн болсо, ошол китептеги нерсеге амал кылып жашаган болсо, ошол китеп менен жашаган болсо, урматтуу жамаат, ал адам шек күмөнсүз китебим Куран китеп деп жооп берет дейт, урматтуу жамаат. Бүгүн ушундай Аллах Тааланын бизге берген нематтарында ушул нерселерге амал кылып калайлы, окуп калайлы, жашап калайлы. Роббим Аллах деп жооп бериш үчүн Аллах Тааланы тааныйлы бүгүн, урматтуу жамаат. Пайгамбар Мухаммад деп жооп бериш үчүн пайгамбардын сүннөтү менен жашайлы, анын өмүр баянын окуйлу, үммөтү үчүн кандай мээнет кылган экен билейли, урматтуу жамаат. Китебим Куран деп жооп бериш үчүн, урматтуу жамаат, Куран менен жашайлы да. Аллах Тааланын дини менен, Куран менен жашамайынча, урматтуу жамаат, адам эч качан бактылуу боло албайт. Аллах Таала эки дүйнөнүн бактылуулугун динге койгон. Ким дин менен жашаса, ал адам эки дүйнө бактылуу болот деген. Динден башка нерседе бактылуулук жок. Депутаттыкта бактылуулук жок. Байлыкта бактылуулук жок. Мансапта бактылуулук жок. Бактылуулук кандай десе, урматтуу жамаат, жүрөгүң тынч болсо, бир нерседен сен бир жакшы амал кылсаң, ошондон жүрөгүң рахат алса, мына ошол бактылуулукта, урматтуу жамаат. Намаз окуйбуз бардыгыбыз, намаздын акыркы рекетинде, витир важиптин акыркы рекетинде оң менен солго салам бергениңизде кандай рахаттанасыз? Бактылуулук мына ошол жерде, урматтуу жамаат. Кудайыма шүгүр, бүгүнкү 5 убакыт намазды аман эсен кутулдум, фарыздан кутулдум, амалдан кутулдум деп сүйүнөсүз ичиңизден. Сыртыңыздан айта албайсыз, ичиңизден сүйүнөсүз. Урматтуу жамаат, мына ошол кабырга коюлган кезде жана жогоруда айтылган суроо берилет дедик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыр жөнүндө айтып жаткан кезде, Усман ибн Аффан разияллаху анху тирүүлүк кезинде бейиш болуп сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, урматтуу жамаат. Жана халифа болгон Зинун Райын, пайгамбарыбыздын 2 кызына үйлөнгөн сахаба, сакалдары суу болуп кеткенге чейин ыйлайт эле дейт. Пайгамбарыбыз кабыр жөнүндө айтып жатканда дейт. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы халифа тирүүлүк кезинде бейиш болуп сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, урматтуу жамаат. Ошол сахаба ыйлап атат дейт да.
Бирок биз бүгүнкү күндө жүрөктөрүбүз катып калган. Ошол нерсени алып келип коймоюнча биз сезбейт экенбиз да. Аллах таалам сактасын бардыгыбызды. Кабыр кысат дейт. Жакшы көргөн адамды кандай сиз көрбөгөн адамыңызды, көптөн бери көрбөгөн адамыңызды кандай кучактап боруңузга кыскандай эле дейт. Эртең кабырга түшкөндө дагы дейт, адамды ошондой жер кысат дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, муногу жердин үстүндө жакшы жүрсөк, жердин астында дагы жакшы жатат экенбиз. Жердин үстүндө жакшы жүрбөй турган болсок, постоянно гыйбат ушак менен жүрсөк, бирөөлөрдү уруштуруп жүрсөк, намаз окубасак, зына менен жүрсөк, ичкилик менен жүрсөк, арак менен жүрсөк, эртең урматтуу жамаат, келе турган мына кабырдагы жашообузду жакшы болуштугун эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн ойлонойлу. Кабырдын үстүнө, астына кире электен мурда жердин үстүндө жүргөндө ойлонойлу. Аллах Таала бизди малдан, башка жаныбарлардан өзгөчөлөтүп бизге акыл деген нерсе берип койду. Ошол акылыбызды иштетели. Сөзүбүздү, тилибизди, калп эле башка бир дүйнө, саясат, ушак, гыйбат менен хөлдөй бербестен, суулай бербестен Аллах Тааланын зикри менен суулайлы тилдерибизди. Бизде эртең кабырдагы пайдасы бере турган нерсе урматтуу жамаат. Зикир, истигфар, тооба кылыштык. Андан башка нерседен пайда жок. Мына урматтуу жамаат, өзүбүздү ушул майыттын ордуна коюп көрөйлү. Өлөт экенбиз. Өлгөндөн кийин урматтуу жамаат, адамдын эң биринчи унутула турган нерсеси аты. О, паязды сууга алып койдук дебейт экен. О, жомартты сууга алып койдук дебейт экен. Майытты сууга алып койдук дейт экен. Унутула турган нерсеңиз сиздин атыңыз биринчиси. Көрүп атабыз урматтуу жамаат. 3 күн 4 күн аза күтөбүз. Шариятта бар. 3 күн аза күтүлүштүк шариятта бар. Бирок урматтуу жамаат, 3 күндөн кийинче бала чакаңыз да унутуп коет да. Сиз жакшы көргөн балаңыз, сиз тарбиялап, бирөө бир нерсе десе чаң жуктурбаган балаңыз сизди эртең жерге алып келип коет урматтуу жамаат. Алып келип коюп, тим эле койбостон урматтуу жамаат, капты тизип туруп чыгып кетпесин деп теп коет. Өзүбүз үчүн жашашыбыз керек урматтуу жамаат. Эртең мына кабырга келгенде оңой жооп бериш үчүн илим алайлы, динди үйрөнөйлү. Аллах Тааланын кичине болбосо да бизге берген акылыбызды иштетип, Аллах Тааланын бизге берген нерсесинде эртең суроо бар экен, суроо жооп бар экен, бир сезейли. Денебиз менен, акылыбыз менен. Ошон үчүн урматтуу жамаат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өлүмдү көп эстегиле деген. Өлүм эскертүүсүз келет деген да. Өлүмдү көп эстегиле, өлүм эскертүүсүз келет деген. Өлүм айттырбай келет. 60 жашында, 40 жашында өлөсүң деген эмес эч ким бизде. Ошон үчүн урматтуу жамаат, Аллах Таала баарыбызга хидаят берсин. Ушул жерге келип, бир аз болсо дагы бул дүйнөдөн биз алып кете турган нерсебиз, эртең Аллах Тааланын астына алып бара турган нерсебиз, сооп, жакшы иш, намаз экенин бир болсо дагы мындай сезип туюп коелу. Аллах Таала баарыбызга хидаят берсин. Аллах Таала туура жолго баштаачы. Аллах Таала адаштырбасын эч кимди. Амин. Ушул жерде айтылган аят хадистерге бардыгыбыз амалчы кылчулардан кылсын. Ушул айтылган аят хадистерден пайда болгон соопту ушу мархум эжебиздин арбагына баштадык. Аллах Таала суроо жоопторун жеңил кылсын. Жаткан жерин бейиш бакчаларына айландырсын. Аллах Таала артында калган уулдарына, кыздарына, балдарына, бүр туугандарына, тенесине Аллах Таала чырайлуу сабыр берсин. Ва саллаллаху таала ала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алхамдулиллахи rabbil alamin.